Кыргызстанда 1-январдан тарта un, нан жана жем кымбаттайт. Un комбинаттарынын ассоциациясы бааны көтөрүүгө аргасыз болоорун айтууда. Себеби 31-декабрда даанын алып келүү жана кайра иштетүү боюнча жеңилдиктердин мөөнөтү аяктайт. 1-январдан тарта даанын өздүк наркы 12%, un 15% кымбаттайт. Ал эми нандын баасы 18%дан 20%га чейин көтөрүлүшү мүмкүн деп айтууда Un тартуучулар ассоциациясынын президенти Рустам Жунушев. Каракөл милициясы жаңы жылга карата жасаган балатыга от койгондорду аныктады. Бул тууралуу Жалал Абад облустук ички иштер башкармалыгы билдиришти. 23-декабрь күнү саат 5:00 чамаларында Каракөл шаардык ички иштер башкармалыгына телефон чалуу болуп, анда шаардын борборундагы бааты күйүп жаткандыгы кабарланган. Окуя болгон жерге тергөө ыкчам тобу чыгышып, кароо жүргүзүлүп, тиешелүү материалдарды чогулткан. Бул окуя Каракөл шаардык ички иштер башкармалыгы маалыматтарын электрондук журналына өрт кызыгы болуп катталып, алдын ала текшерүүштөр башталган. Кылмыш иши боюнча шектүүлөр суралып, 2002, 2004 жана 2005 жылы туулган 4 жигит балатын отко күйөбү же жокпу деп ойноп, от чагып, ал тутанып кеткенине өчүрө албай калгандыгы тууралуу такталган. Учурда тергөө иштери улантылууда. Президент Садыр Жапаров Баткен районунун чек арага жакын жайгашкан Аксай жана Капчыгай айылдарындагы турак жайлардын курулушунун жүрүшү менен таанышты. Кыргыз Республикасынын президенти Садыр Жапаров 24-декабрда Баткен облусуна болгон жумушчу сапарынын алкагында үстүбүздөгү жылдын 14-17 сентябрында кайгылуу окуялардын кесепетинен жергиликтүү тургундардын үйлөрү талкаланган Баткен район Аксай жана Капчыгай айылдарына барды. Турак жайларды кароо учурунда Садыр Жапаров кыргашалуу окуянын кесепетинен уулуна ажыраган жергиликтүү тургундардын биринин жаңы курулуп жаткан үйүнө кирип, курулушунун сапатын жана жашоо үчүн баардык зарыл болгон бардык шарттар бар экендигин көрдү. Ал жерде маркумдун жакындарына көңүл айтып, Куран окуду.